Кудайдын чакырыгы 9-июль. Сиз үнүңүздү көтөрөсүз. Жүрөгүңүздүн согушу ылдамдай баштаганын сезесиз. Дагы бир секунда өтсө, өзүңүздү кармай албай каласыз. Жана баардык ачууланууңуз сыртка чыгып кетет. Сиздин алдыңызда турган адамга багытталган өтө оор сөздөрдү жаадырып жибересиз. Ал адам ушундай мамилеге эле таттыктуу деп өзүңүздү толук ишендиресиз. Бирок бир аз убакыт өткөндөн кийин сезимдер басаңдайт. Жана сиз кимдир бирөөгө зыян келтиргениңизди түшүнөсүз. Кыязы жүрөгүңүз өкүнүчкө толот. Анткени сиз Исага ишенген адамсыз да. Анда эмне үчүн мындай болду? Колосалыктарга жазылган каттын 3-бөлүмүндө мындай деп жазылган: Сүйүүнү курчангыла. Ал жеткилеңдиктен куру. Жүрөгүңөрдө Машаяктын тынчтыгы бийлик кылсын. Ыраазычылык билдирүүчүлөрдөн болгула. Элчи Павел бул сөздөр менен ишенгендерди ачуулануу жана каар сыяктуу сезимдерден арылып, анын ордуна боорукердик жана сабырдуулук менен толууга чакырат. Ал бизден сүйүү менен аракет кылууну жана биздин пикир келишпестиктерибиз, мамилелерди бузуп салбашы үчүн этият болууну суранат. Балким бүгүн сиз өзүңүздү кармай албай калдыңыз. Балким эртең дагы ката кетиресиз. Бирок эсиңизден чыгарбаңыз, сизде ыйык рух жашайт. Эгер сиз ага кайрылсаңыз, ал сизге сүйүү, сабыр, жакшылык жана боорукердик көрсөтүүгө жардам берет. Бул үчүн Кудайга даңк болсун.